Достор, бүгін құрушылардың майрамы. Бұл бұға чейін башқа датада белгіленіп жүрген, бирок азыр ошол Курулуш министрлиги тарабынан мындан ары Кыргызстанда құрушылардың күнү ошол 2 август деп белгиленди. Мындан ары эми 2 август дайыма құрушылардың кесиптик майрамы болуп калат. Ошон үчүн мен дагы ушул куруучуларды бүгүн куттуктап коюуну чечтим. Азыр эми өзүңөр билесиңер, ушунчалык күн ысыкта азыр. Көбүбүз кондиционердин астында дивандан турбай ушул күндөн жашынып жатабыз. Бирок ушундай маалда куруучулар жанын сабап иштеп атышат. Күнгө күйүп атышат, башка дегендей. Ошого ушулардын бир кесиптик майрамын белгилеп коеюн деп булар дагы атайын келдим. Булар эми кимдир бирөөнүн атасы, кимдир бирөөнүн баласы, кимдир бирөөнүн сүйүктүү жары дегендей жанын сабап иштеп аткан нак эмгекти ушул куруучулар кылышат да. Бизге окшогондор эми мынантип сүйлөп тилибиз менен пул табат деп айтышат бизде. Бирок көбүнчө ошо куруучулар нак эмгеги менен, нак бели менен, билеги менен акча табышат да булар. Ошон үчүн мен буларды ушул куттуктап койгум келди. Анткени мындай карасаң, ушул аптапта дагы ушулар иштеп аткан болот. Кыштын чилдесинде ушу шамалда бийик этажда дагы ушулар иштеп аткан болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Майрамыңыздар менен? Уруксат бизге. Ашканаңыздар каякта? Мен объект жакка эмес, ашкана жакка жүрүп басайын. Ассаламу алейкум. Ишилгер болсун. Майрамыңар менен бүгүн. Рахмат. Мына коонду балдар менен жакшылап жеп коесуңар, Болду, Алла разы болсун. Кандайсыз же, жакшысызбы? Курулуш кандай кеп атат? Жакшы буйрса. Жакшы, пландагыдан кечикпей эле кетип атасыңарбы? Ооба, жакшы. Эми азыр жаңы мына Курулуш министрлиги түзүлгөндөн бери ошо курулуштун талаптары өзгөргөн. Катаалдашкан, анан эрежелер киргизилген. Ошо коопсуздук эмесинен улам азыр көп жерде мынантип жөндөн жөн эле курулуш объектисине көрүнгөн киши кире бербей турган болуп калган. Азыр бизге уруксат беришти. Анан мынантип эми ошол объекттин ичинде жүргөндөн кийин нарк курулуш жака барбасак дагы касканы кийип алайлы. Негизи туугандар мындай да. Ошол экономика бар экен, акча бар экен, анан курулуш курулуп атат. Азыр биз айтабыз, ошол ой кымбат болуп атат, курулуш оор болуп атат, үйлөр кымбат дейбиз. Бирок экинчи жагынан алганда ошол элде акча болгон үчүн ушул курулуш жүрүп атат. Себеби курулуштун отуну акча, пул. Ошол курулуштун ар бир сантиметр, ар бир миллиметри бул миллиондоп акчаны жейт. Мисалы мына жерде карасаңыздар, мисалы мыналардын ар бир даанасы эле аз эмес акча турат. Мыналардын ар бир даанасы ушундай. Анан мыналарга болсо ушул тонналаган бетон кетет, тонналаган арматура кетет. Бул миллиондогон кирпич кетет, жана башка. Эми ушул аптапта азыр, мисалы мени көрүп аткандар, ушу күндө мындай кантип сүйлөп атат экен дешиңиздер мүмкүн. Бирок мыналар күндө кантип иштеп атат экен деген деп көп ойлонуп койбойбуз да. Кээде кышында көрүп каласың, ушул кышта өзүң үшүп араң кетип атсаң көчөдө. Тен аркы жакта бир курулуш объектисинде бир 10-12 кабатта шамал ушул шаардын үстүнөн уруп ушинтип ызылдатып ушу теши бергидей болуп турган шамалда, ызгаарда каскасын кийип алып, баягы сары, жашыл жилеттерин кийип алып курулушчулар иштеп аткан болот. Курулуш бул өзү айтып коюшат, курулушту бул благородное дело деп коет экен орустарда. Эң ушундай адамдарды ыраазы кылган, эң ушул көп берекеси бар тармак бул курулуш да. Ошон үчүн ушул биз менен кызматташып аткан курулуш компанияларын азыр мен атайын келип куттуктап коеюн, ошол майрамын белгилеп коеюн деп келдим. Балдар эми курулушчулар мага окшоп сөзгө жок болот, ошон үчүн дарыбызды алып, коонду алып рахмат деп коюп, анан өздөрү камерага түшүп калбайлы деп жакын жолобой турушат, алар тура түшүнөсүздөр. Ушундай эми туугандар. Негизи курулуш өзү бизде Кыргызстанда мына акыркы жылдары кыйла күчөдү. Мисалы, курулуш ушул СССР кезинде Кыргызстандагы курулуштун рекорду болгон экен. СССРдин ошо акыркы жылы 90-жылы бир жылдын ичинде
1 миллион 500 миң квадрат метр, чарчы метр имарат курулган экен. Эми ошодон бери ошол рекордко жетпей Кыргызстан аябай кыйналып жүргөн. Курулуш жок, үй жок, үйлөр курулбайт. Анан адамдар үйгө кезекке турушат, жерге кезекке турушат, жер ала албайт, үй ала албайт. Алайын десең, акчаңды көтөрүп жүрсөң дагы ошол эме жок, акча дагы жок. Ошодон анан баягы курулуштар солгун болгон. Азыр акыркы 2025-тин азыр статистикасы чыга элек менин билишимче. Бирок 2024-жылы ошол курулуш кыйла жанданды. Курулуш ошол СССРдин рекордун 1 жылдын ичинде 1,5 квадрат метр деген курулушту Кыргызстан акыркы 24-жылы ошону басып өттү, сындырды. 2,5 миллион чарчы метрге жакын курулуш курду. Ал деген сөз дээрлик 1 миллион чарчы метрге ошол СССРдин рекордунан көбүрөөк курулуш курулду 2024-жылы. 2025-жылы темп жаман эмес, ылдамдык жакшы эле. Ошол жагынан алганда азыр андан дагы жакшы болот го деп ойлоп атам. Болбосо жок эле дегенде ошол былтыркы 2024-тün деңгээлинде болот, болбосо андан дагы көп болушу мүмкүн. Ошол азыр эми мен менен кызматташкан башка дагы курулуш объектилери бар. Ошолорго четинен барайын дагы ошо балдарды барып, аларды дагы куттуктап келели. Балдардын кичине болсо да көңүлүн көтөрөлү. Ошол аптапта, ошол Саратанда ушундай ысык темирдин ичинде иштеп атышат балдар. Азыр мына мен келген жер бул Golden House'тун Nova деп аталган курулуш объектиси, турак жай комплекси деп койсок болот. Эми бул жер баягы мэриянын, Ош мэриясынын үстүндө, төбөсүндө турат. Мындай артында, желкесинде турат. Эми бул эртең азыр мына 2-чи кабатка жетиптир, эртең дагы көтөрүлгөндөн кийин бул дээрлик ошо Ошту үстүнөн карап тура турган долбоор болот. Анан эми курулушчулар дагы жылдан жылга мурда эптеп эле курулушту бүтүрүш жөнүндө ойлонушса, азыр эми кантип коозураак кылсак болот, кантип ыңгайлуураак кылсак болот, кандай кылсак мындай шаарга жакшы көрк берет деген сыяктуу мындай фасадтарын ойлонуп, анын көркөмдүгүн, анын кооздугун, сулуулугун дагы ойлонуп баштады. Эми бул деген өсүү. Мурда эптеп баягы кантип бүтүрсөм экен, кантип документин турласам экен, кантип кол койдурсам экен, кантип муну тезирээк бүтүрүп вод кылып кутулсам экен деген нерседен кээ бир компаниялар өтүп кетишти. Өтүп булар ыңгайлуулук, кооздук, коопсуздук жөнүндө ойлоно башташты. Ошондой компаниялардын бири ушул Golden House. Ошон үчүн мен булар менен иштешип, ишенгеним үчүн анан ушинтип кызматташып келатам. Кеттик, эми башкаларына да барып келели. Азыр ушул эле мен менен иштешип аткан жанагы Golden House компаниясынын экинчи объектисине кетип атабыз. Экинчи объектиси мына Гармония деп аталат. Бул жерде да азыр жигиттер иштеп атышат. Азыр ошолорго да барып, ошолордун да бир көңүлүн алып, бир көңүлүн көтөрүп коелу. Курулуштун нормалары мына акыркы ошол Нурдан Орунтаев бирок ачык айтыш керек, жанагы оштуктарча айтканда там беришке курулуштагы көп нормаларды өзгөрттү. Биринчи эмнени өзгөрттү? Ал келгенде үй бүтпөй калбаш үчүн үйдү баштаардын алдында толук документти бүтүрүп, анан кийин курулушту башта деген нерсени киргизди. То есть мындай алганда китептегидей болуп мыйзам иштей баштады. Андан сырткары үй эгерде бирдеме болуп бүтпөй кала турган болсо, ошону бүтүргөнгө жете турган, ошону бүтүргөнгө көмөкчү боло турган кылып атайын кепилдик фондун түздү. Мисалы азыр кайсы бир бизнесмен үйдү бүтүрө албай кала турган болсо, бирдеме болуп, бир кырсык болуп кетсе, же болбосо бир алдамчыларга алданып калса, же өзү азгырылып бир кумар ойноп, же болбосо бир кайсы бир мындай мамилелерден адашып кетип, анан ошол акчасын жоготуп, бирдеме болуп, ичинде акча талаш, ушундай нерселердин айынан үй бүтпөй кала турган болсо, мамлекет аларды сыртка чыгарып туруп эле өзүнүн мамлекеттик баягы сырткы башкарууну киргизип туруп, внешний управление деп коет, сырттан өзү башкарууну киргизип, анан жанагы фонддогу акчаны алып туруп, үйдү бүтүрүп, анан кийин элге ошонун жана үлүшчүлөрүнө анан кийин таратып берип кое турган механизмди ишке киргизишти. Бул дагы жакшы нерсе. Анан дагы бир нормаларга да өзгөртүүлөр киргизилип атат. Мисалы мурда жанагы курулушта кулап түшүп өлүптүр, жана башка деген сыяктуу нерселер көп болот эле баягы куруучулардын арасында. Себеби
Эми адам да бир жерде мынтип байкабай калат, бирдеме болуп ошол курулуштан ошо бийиктиктен түшүп кетет. Ошентип анан канча жаш жигиттер ошо курулушта иштеп аткан балдар майып болуп калды, канчасы өмүрү менен кош айтышты. Ошон үчүн азыр бул бир аз эле көтөрүлгөндө айланасына жанагы монолитке жанагы сетка кое турган механизмди киргизди. Ошол сетка мынантип айлантып курчап турат дагы. Эгерде бир балта теше же бир жыгач түшүп кетсе ошол сеткага түшөт, адам түшүп кетсе дагы ошол сеткага түшөт. Кыскасы азыр адам өмүрүнө доо кете турган жагдайлар кыйла азайды. Андан сырткары азыр курулушта жанагы курулуштун нормаларына дагы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Мисалы азыр көп кабаттуу үй курам дей турган болсоңуз, ошол мисалы 11-12 кабаттан курулуп атпайбы азыр? Ошолордун баардыгына арматура мурдага караганда синипте азыр 15%га көбүрөөк болуп калды. Арматуранын колдонууну дагы көбөйттү. Андан сырткары мисалы Өзбекстанда, Казакстанда, Кытайда жок норма бизде пайда болду. Ал деген сөз арматуранын 400 маркадагы арматураны Өзбекстан, Кытай, Казакстан колдоно берсе болот экен, а бирок бизде 400 маркадагы арматурага уруксат жок экен. Азыр бизде жалаң 500 нормадагы гана арматура колдонулат экен. Андан сырткары ошол көптүгү боюнча 15%га мурдагыдан көбөйдү. Анан дагы бир өзгөртүү, азыр документ иштерин баягы экспертизадан өткөрүү жана башка дегендер азыр болгону 2 айдын ичинде документтери толук бүтө турган болуптур. Мурда жылдап жүрө берген учурлар бар эле. Азыр 5 кабатка чейинки үйлөрдүн бирок тескерисинче аларга болгон талаптар азайыптыр. Мисалы арматураны колдонуу мурда 5 кабаттыкы деле 12 кабаттыкы деле бирдей болсо, азыр 12 кабаттуу курулуштарга арматураны колдонуунун нормасы көбөйгөн, ал эми 5 кабатка чейинки үйлөр алардыкы азайган. То есть мындай калысыраак эреже пайда болуптур. Кыскасы азыр курулуштар көбөйдү, ошого жараша нормалар, тартиптер, эрежелер, талаптар кыйла катаалдашты. Анан дагы бир белгилей кете турган жагдай, мурда мисалы 100 батирлүү үй кура турган болсоңуз, ошо 100 батирдин эми бир 12, 13, ошол 100 батирге 12, 13 парковкага орун калтырып койсоңуз деле боло берет эле. Ошого кол коюлуп, уруксат бериле берет эле. Азыр андай болбой калды. Азыр тескерисинче ушунчалык көбөйдү. Азыр 60-65%га чейин көтөрүлдү. Ал деген сөз, эгерде 100 батирлүү үй боло турган болсо, ошонун 100 батирлүү үйгө 60-65 машинага ылайыктуу кошумча ошол машина коюучу жайы менен курулуп атат. Бул дагы жакшы нерсе. Бул кыйла жанагы көчөдөгү тыгынды, адамдардын ортосундагы ошол орун талашы, урушууну, чатакташууну кыйла азайтты, кыйла жойду. Эми эгерде бирге бир кылып, мисалы 100 батирге 100 орун кылууну талап кылгандар бар, туура анын ичинде мен дагы ошентип жүрөм. Бирок андай боло турган болсо, азыр мисалы үйлөр кымбаттап кетти деп атабыз, андан 5 бетер үйлөр дагы кымбаттайт. Аны эл көтөрбөй ушул жактары бар. Ошон үчүн баа менен жанагы керектөөнү, баа менен ошол машина коюу муктаждыгын мындай жок дегенде өгүз да өлбөсүн, араба да сынбасын деп ошону ортолотуп жакындаштырганга азыр аракет болуп атат. Кеттик, эми азыр мынау объектиге кирип бул жердеги да балдарды куттап коелу, жүрүңүздөр. Майрамыңыз менен. Бул сизге эме, мынаны өзүм алып кирем. Алып киреrim. Оппа. Баягы маңдай тер, бешене тер деген түшүнүктөр бар го. Ошол маңдай тер менен акча таап, маңдай тери менен нан таап, бала багып аткан балдар, жигиттер мына ушул курулуштагы балдар болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Каскаңыздан берсеңиз. Анан мына эмеңизден берсеңиз. Жилеттен берес бербейсиз. Мен эми балдар жака өтпөй эле коеюн. Мен балдар жака өтпөй эле коеюн дейм. Кана эми ашканаңыздар каякта? Мына жана мен айтып аткан арматуралар. Арматураны көрүп атасыздарбы? Мынау 32лик деген арматура. Канча бул? Дээрлик менин билегимден эле бир аз ичкерээк экен. Анан ушундай арматуралар колдонулуп атат. Бизде баягы көпчүлүк айтып калышат, Союздун үйлөрү жакшы, Союздун үйлөрү кулабайт, Союздун үйлөрү ишенимдүү деп. Мен ошол Союздун үйлөрүнүн жертөлөсүнө түшүп көргөмүн көбүнчө. Түшсөң жанагы бетон блоктор болот го, мындай 4 бурчтук.
Ошол блокторду эле мындай кирпич кынагандай эле коюп жертөлөсүнө. Анан ошонун үстүнө эле жанагы бетондон жасалган мындай панелдерди алып келип бири-бирине ширетип эле коюп көтөрүп кете беришкен алар. Эми ага салыштыра турган болсоңуз, монондой азыркы мынау монолит менен курулуп аткан үйлөр бул ага караганда 100 эсе ишенимдүүрөөк өктөй да. Эмне үчүн? Себеби монондой арматура астына мисалы азыр моноо жер казылып, андан сыбай кагылып, анан моного окшогон арматуралар шыкалып кийиздей болуп токулуп атат. Анан ал бетон менен ошентип чыгып атат. Бетон үстүндөгү жанагы ар бир потолок, ар бир жанагы полдун астында коюлган арматураларды азыр моноо жакта ал жака жете элек экен. И ал жерде дагы ушул шыкалып, ушундай болуп кийиздей болуп токулуп атат. Ушунча арматура менен, ушунчалык баягы бийик сапаттагы арматура менен, ушунчалык бийик сапаттагы жанагы бетон менен курулган үй кантип Союздун үйлөрүгө караганда начарыраак болуп калат. Союздун үйлөрүндө 400 маркадагы бетонду жалаң жанагы көпүрөлөрдү курганга, ушундай бир чоң объектилерге, баягы гидростанцияларды курганга гана иштечү экен. Азыр мынау жарандык курулуштар, мисалы кадимки батирлер дагы азыр 400 маркадан ылдыйда эмес болуп атат. То есть мурдагы ошол жарандык курулушка деген 300-200 маркада курулуш боло турган болсо, азыр 400-дөн ылдый болбой атат. Ал деген сөз ошол курулуш ушунчалык баягы сапатына бара-бара сапат артып кетип атат десек болот да. Мына азыр Кудай буйруса балдар мынау астындагы жанагы эмеси деп коет мындай, подушкасы деп койсок болот. Ошол подушканы толук бүтүшүптүр. Азыр биз курулуштун четинде эле туруп туралы. Азыр мындай карай турган болсоңуздар, азыр мына жертөлөсүнүн биринчи кабаты бүтүптүр. Андан ары экинчи кабаты азыр башталыптыр. Мунун асты мен ушул жердеги мисалы арматураларды көрүп ушунчалык таң калгам да, ушунча арматура салынабы депчи. Арматураны жөн эле кийиздей кылып төшөп салган, тим эле. Анан ушундай үйлөргө кантип ишенбей кое аласың? Кандай кылып бул үйлөрдүн сапатынан чек санайсың дейм да. Ошол эми туугандар. Мына жигиттер иштеп атышат. Мына аптап болуп атат, күн болуп атат. Жок, тынбай иштеп атышат. Тыным жок буларда. Эртең кыш болсо, мисалы, кышта дагы тынбай ушулар иштеп аткан болот. Жаан болсо, жаанда дагы иштеп аткан болот. Муз болсо, музда дагы иштеп аткан болот. Мынандай аптап саратанда булар ушул тынбай иштеп атышат. Ошол иштер илгери болсун эми. Так, азыр мына Golden House'тун дагы бир объектисине келдик. Бул фою деп аталат. Мында да балдар иштеп атышат. Бул бир аз алдыңыраак кетип атат. Бул азыр биринчи кабаты бүтүп, экинчи кабаттын монолитине даярдык болуп атат. Азыр эми ушул фоюга келдик. Фоюнун жигиттерин да куттуктап коелу. Өзү негизи куруучулардын арасында ушу курулушта ар түрдүү компания бар. Кээ бирлери эми баягы бар белеңиз. Ассаламу алейкум. Так. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Майрамыңар менен. Ооба да. Маны алып койгула, кабыл алып. Ашканаңар каягында? Кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз. Майрамыңар менен. Бүгүн силердин майрамыңар экен да анан. Бүгүн майрам экен, бизде эле эртең кийин уктап. Саламат, кандайсыңар? Шилгер болсун. Мына мен айтып атам. Баягы кышта ызгар, суулукта дагы ушу силер иштеп аткан болосуңар. Баягы бийик этажда ошол баягы шамал ышкырып, сөөктөн өтүп аткан маалда да. Мына Саратандын аптабында дагы силер иштеп аткан болосуңар. Элдин баардыгы кондиционердин астында жасым жаткандачы. Силердин эмгегиңер ак, силердин наныңар ак, маңдай тээр дегендей. Ошон үчүн баягы кичине болсо дагы эми бул көп эмес, эми силердин курсаңарды тойгузбаса дагы эми кичине бир мындай отуруп мына жерде балдар менен кесип жеп коесуңар эми. Ошол, ишиңер жүрүшө берсин балдар. Оорубагыла. Макул, жакшы кабыла. Кеттиңизби? Рахмат. Ушул силер куттуктап коеюн деп эле. Срок менен эле кетип атасыңарбы? Сроктон ылдый эмессиңер? Жакшы эле, Дем алып калдык. Бөлгө алып калдык. Жакшы. Келге барып иштеп келип албасак. Эс алып келип албасак. Саламат, кандайсыңар? Жакшы экен. Эс алуу дагы керек өзүчү. Үйдө балдарыңар күтүп отурат дегендей. Ошо.
Буюрса арбытып калсыңар, а? Ооба. Жакшы. Макул жигиттер анда. Мейлиңизчи. Болуптур, тынч болгула. Мейлиңиз. Мен азыр ушул балдарды көрүп айтам да. Мисалы азыр Орусияда көп балдар жүрөт бизде. Анан алардын көбү курулушта иштеп атышат. Ошол Орусияда иштеп аткан балдардын баардыгы эми мындай алганда ооба айлыгын алып атышат, бизге деле акча салып атышат. Ошол эле учурда алар Орус экономикасына баягы салымын кошуп атышат да. Мен айтат элем ушул эми бизде ушунчалык жумуш көбөйүп, бизде дагы ушундай иштер пайда болуп калса, азыр уже пайда болуп баштады. Мисалы бизге келип Бангладештен келип иштеп аткандар бар, Пакистандан келип иштеп аткандар бар. Аларды бир жагынан биздин жумушчу орунду тартып алып атат дегендер дагы бар, бирок ошол эле учурда бир башка жагынан дагы карап көрүш керек да. Бизде жумушчу орун пайда болгон үчүн, өздөрүндө жумуш жок болгон үчүн ошол миллиондогон калкы бар Бангладештин эли ушул кичинекей 7 миллион калкы бар Кыргызстанга келип иштеп атат. Бул бир жагынан алганда бул сыймык өзү. Себеби аларды карасаң элинин саны жагынан алганда бизден бир нече эсе жанагы бакубат, бир нече саны көп. Анан экономикасы ошол биздегидей боло албай атабы, же жумуш орunu биздегидей эмеспи, иши кылып, алардын эли бизге келип иштеп атышат. Бул түшүнгөн кишиге бул жакшы нерсе. Бирок эми бара-бара ушинтип күчөй бере турган болсо, биздин ошол Орусияда азыр эмгектенип жүргөндөр келип, ушул курулуштун ичинде иштебесе дагы курулушту көзөмөлдөгөн, прорабдык кылган, курулушта снабженец болгон, курулушту көзөмөлдөгөн адамдардан болуп иштеп калса, кана эле кандай жакшы болот эле. Ушундай эми. Туугандар, кеттик азыр эми. Бул эми азыр Оштогу мен иштешип аткан Golden House компаниясы болду. Golden House'тун 3 объектиси бар, Ошто азыр курулуп аткан. Ошол бир объектиси курулуп бүткөн, андан дагы сатыкта үйлөрү бар. Мына 3 объектиде буларда дагы сатыкта үйлөрү бар. Азыр эми андан сырткары дагы бир компания бар, билесиңер. Ал Нуркелди деген курулуш компания. Негизи азыр ага дагы барып коелу. Эми негизи эле мен ошол кайсы бир курулуш компаниясы менен иштешип атканда ошол алдап кетпейби экен, азгырылып эртең саясатка деп ошол жака качырып кетпейби экен, же болбосо дагы азгырылып элдин акчасы турса, мына жакта курулуш бүтпөй атса, ошого карабай анан завод ачат элем, кирпич завод ачат элем, цемент завод ачат элем, бетон завод ачат элем, ошол жакта пайда көп экен деп ошондой иштерге аралашып, азгырылып, кумар ойноп же ашыкча аракештик кылып, ушинтип элдин жоопкерчилигин экинчи планга коюп койбогон компаниялар болсо экен, ошолор менен иштесем экен, эртең уят кылбаса экен деген принцип менен ушул компанияларды тандаганмын. Кудайга шүгүр, азыр экинчи жыл иштешип атам булар менен. Ушул 2 жылдын ичинде уят кылышкан жок. Курулуштары өзүнүн белгиленген мөөнөтүндө кетип атат. Сапат жагынан мен аларга эч кандай доомат кое албайм. Мына курулуш министрлиги дагы аларга эч кандай бир айып салып, же бир ишин токтотуп коюп дегенге окшогон көрүнүштөр Кудай сактасын болгон жок. Мен ошол жагынан алганда, мен компанияларды туура эле тандаган экенмин. Эртең уят кылбайт экен, эртең көчөдө көрүп, Ыдырыс, мына сен айткан компаниядан алдым эле, ошолордун үйү бүтпөй атат деген доомат болбойт деп жүрөмүн. Ушундай эле болсун эми. Кеттик. Мени менен кызматташып аткан дагы бир компания бул Нуркелди. Нуркелдиге келдим. Ошол Нуркелдиде иштеп аткан жигиттерди дагы куттуктап кетейин. Ушул майрам менен. Оппа. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сиз буяктанбы? Ооба. Алың анда. Сиздерге подарка. Майрамыңыздарга. Нуркелди дагы мына нөлдөн чыгып баштап калыптыр бир блогу. Буюрса түзүк. Саламатсызбы? Кандайсыз? Мына сиздерге подарка балдарга. Куруучулардын күнүгө деп куттуктап коеюн дедим. Тамак жыттанат го, жакшы. Азыр эле обедтен чыгарган окшойсуз балдарды. Жакшы экен. Жейбиз. Рахмат. Кандайсыңар? Ишелгери болсун. Саламат. Тынчсыңбы? Жакшысыңбы? Кантасыңар? Иш болдубу? Жакшы. Нөлдөн чыгайын деп калсыңар, Өзү негизи курулушта ушундай түшүнүк бар. Булар ошо өздөрүнүн кесиптик майрамын майрамдагандан сырткары
баягы жерди казып, котлованды казып, астында подушкаларын кылып, жана свайларын кылып, анан ошондон баягы жердин бетине чыгып алганда бир жолу майрамдайт. Нөлдөн чыгып алдык деп. Бул эң бир чоң, эң оор иш ушул. Анан экинчиси баягы конструкциясын бүтүп, монолит иштерин толук бүтүп, мисалы 11 кабат болсо 11, 12 болсо 12 кабатка жеткенден кийин, ошол бетон иштери бүткөндөн кийин ошол чокусуна байрак сайышат дагы, анда дагы бир жолу майрамдашат, бир кой союп. Мына Аленур Резиденс деген эмеси, объектиси. Булар дагы мына ХБКга ушинтип куруп атышат. Эми азыр мындай болуп атат. Бир тенденцияны айтып берейин. Мурда азыр деле ошо мурунку курулган үйлөр баасы арзаныраак курулган үчүн, арзаныраак материал болгон үчүн, жумуш күчү арзан болгон үчүн алар арзаныраак болуп атат. Мисалы азыр бүткөн үйдү $1100 сатып атса чарчы метрин. Азыр монолор мисалы бүт эле эми башталганды $1100 сатып атышат. Ал деген сөз, мындан аркы баалар жер кымбат, баа кымбат, курулуш каражаттары кымбат, жумушчу күчү кымбат, ошодон улам ушундай болуп кетип атат. Анан жана мен айткандай, азыр жаңы норма менен курулганда ага көбүрөөк арматура кошулат. Мисалы мурдагы нормативке караганда азыр арматуранын саны 15%га көбөйгөн. Мурда мисалы азыраак парковкага дагы макул деп кол коюла турган болсо, азыр парковкасы ошол 100 батирге 60тан аз болсо ага кол койбой атат. Ал деген чоңураак жерди алышың керек. Ошонун үчүн баягы баалар кымбатыраак болуп атат. Андан сырткары эми жумушчу күчү өзүңөр билесиңер. Азыр продукт да кымбаттады дейсиңер. Ошо продукт да кымбаттап кетти. Мага көбүрөөк айлык бер деп, баягы айлыкты көбөйтө башташат жана жумушчулар, куруучулар. Ошодон улам ошондой чыгымдар, бир кымбатчылык башка кымбатчылыктын баардыгын ушинтип артынан чиркеп кете берет да, бүт тармак боюнча ушундай болуп кетет. Ошон үчүн дагы баалардын түзүлүшү ушудан болот. Азыр эми мына мен силерге мына арматуранын көбөйдү деп атпаймынбы? Жанагы эмелерде көрсөтө алган жокмун, себеби алар баягы бетонго даярдап коюшуптур. Ошон үчүн мындай жылаңач арматурасы жок жерлерди тарттык, мисалы баягы Golden House объектилери. А мына жерде азыр көрсөңөр болот. Мына жакын бара берсек эч нерсе болбосо керек. Бул жерде мына арматуранын калыңдыгын көргүлө. Арматура дээрлик кийиздей токулуп атат. Кийиз шыкалып атат арматура. Бул деген сөз ушул курулуштардын сапатына эми ал сапаты тиги бу деп эми кээ бирлер сүйлөп коет. Эми бул түшүнгөн кишиге абдан чоң иш. Түшүнбөгөнгө эми бир курулуш. Азыр мына ушунча курулуш болуп атат, ушунча үйлөр курулуп атат, ушунча батирлер курулуп атат. Анан батир кымбат дейбиз, арзан дейбиз. Кандай болгон күндө дагы 1 чарчы метр курулса дагы ал кимдир бирөөнүн мүлкү. Ар бир чарчы метр үчүн адамдар урушат, адамдар талашат, чырдашат, бири-бирин алдашат. Же болбосо эшектей иштейт тынбай. Мисалы ар кимибиз ар тармакта иштейбиз, ошол үйлүү болсок экен деп иштейбиз. Үйү жакшыраак болсо экен, жагымдуураак болсо экен, ичинде комфорт болсо экен, ичинде кондиционер болсо экен, ичинде баягы эмереги мыңгайлуу болсо экен деп иштейбиз да эми бардыгыбыз. Шарты жакшы болсо экен, балдарым мисалы жуунса жуунганга, таранса таранганга, тамактанса тамактанганга шарты болсо экен деп иштейбиз. Эми ошол адамдар мына мисалы сулуу кыздарыбыз чыгып, мынантип чачтарын тарап, беттерин боеп, Инстаграмга чыгып сулуу болуп атканы кайсыл жерде болуп атат? Мына ушул колдору кап-кара болуп, күнгө күйүп, өздөрү ушул эртеден кечке ушул аптап дебей, кыштын чилдесин чилде дебей иштеп аткан балдардын колунан анан ошол баягы сулуу кыздардын сулуулугун андан бетер сулуу кылып арттыра турган чоң ушундай дээрлик искусствого айланган курулуштар ушинтип жаралат. Мына ошол сулууларыбыз сыймыктанып күзгүнүн жанында баягы Инстаграмга сүрөткө түшүп аткан жерлерди мына ушул колдору кап-кара болгон, тырнактарынан эч качан баягы кири кетпеген, бетинен тери кетпеген жигиттер ушулар аппак кылып булар ушинтип жасап беришет. Анан ошол жерде анан биз жасанабыз, ошол жерде мактанабыз, ошол жерде анан жашайбыз. Бүгүн ошол курулушчулардын күнү, туугандар. Ошол баардыгыңыздарга үйлүү болушуңуздарды каалайм, баардыгыңыздарда мүлк болсун, баардыгыңыздар эртеңки күнгө ишенимдүү карап жашаңыздар, курулушчуларыбыз аман болсун, ден соолукта болсун. Кыскасы, баардыгыбызда акча болсун. Акча эле боло турган болсо курулуштар токтобойт. Анткени курулуштун отуну пул. Бар болуңуздар.